Мындан 10 жыл мурда дал ушул күнү болгон тарыхый окуяны эскерген иш-чарага президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева, экс-президент Роза Отунбаева жана биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов катышты. Өлкө башчысы апрель окуяларында курман болгондорго арналып тургузулган эскерүү мемориалына гүл чамбар койду. Элдин эртең үчүн өлкө келечегине жанын сайган каармандарга багышталып Куран окулду. Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексине апрель революциясын эскерген музей салынды. Аны эң биринчилерден болуп өлкө башчысы көрүп чыкты. Музейге эгемен Кыргызстандын демократияга умтулган тарыхый жолундагы саясий окуяларды чагылдырган экспонаттар коюлган. Музейдин эстелик китепчесинин алгачкы барактарына президент кол тамгасын калтырды. Музейдин чок ортосундагы негизги экспонат ак үйдү курчаган темир тосмо. Анда апрель окуясы учурунда атылган октон калган издер турат. Мылтыктан чыккан коргошун темир мамыларды көзөп өткөнүн көрүүгө болот. Музей тарыхый окуянын элесин, андагы кандуу картинаны толук ачып берет. Бул ошол революциянын негизги символу, анткени бул забордун бир жагында бийлик болгон, бир жагында эл болгон. Эл менен бийликтин ортосундагы күрөш ушундай кайгылуу окуяга алып келди да. Мына ошонун символика катары ушул жерде бердик. Бул жерде 7 апрель гана кирген жок. Негизи эле Кыргызстандын тарыхында эркиндикке, демократия болгон күрөштөр, ошол жерде болгон олуттуу окуялардын бардыгы чагылдырылды. Бул күңүрт бөлмө музейдин биринчи кабаты. Мында 2002 жылдагы Акс окуясында, апрель окуясында дегеле демократия үчүн болгон күрөштө курман болгондордун сүрөтү коюлду. Караңгы бөлмөдөгү маркумдардын портреттеринин жүзүнө түшкөн жарык эгемен элдин баатырлары өлкөнүн жаркын келечеги үчүн күрөшкөнүн туюнтат. Ал эми бул шыптан түшкөн мончоктор энелердин, курман болгондордун жубайларынын, жакындарынын көз жашы. Медиа центрлерибиз бар. Медиа центрдин ичинде бүтүндөй келген адамдар 3 тилде, орусча, кыргызча, англисче бүтүндөй маалыматтарды алса болот, сүрөттөрдү көрсө болот, видеолорду көрсө болот, документтер менен таанышса болот. Андан тышкары эң бир чоң жаңылык болду. Эми Кыргызстанда мындай жаңылыктар аз музейде. Аудиогидтин пайда болушу бул жерде. 3 тилде, кыргыз тилде, орус тилде, англис тилинде укса болот. Мисалы орусчасын атайын көптөгөн баягы үндөрдүн арасынан тандап алып, Москвада жаздырып келдик. Англисчесин Нью-Йоркто, Америкада жаздырып келдик. Өлкө башчысы андан соң 38 жылдардагы кандуу репрессияда курман болгондорго арналган айкелге жана улуу жазуучу, кылым кемеңгери Чыңгыз Айтматовдун күмбөзүнө гүл койду. Эркиндикке умтулган элдин тарых барактарында калган дагы бир окуясы 1916 жылдагы үркүн. Өлкө башчысы улуттук боштондук көтөрүлүшүндө курман болгондорго арналган айкелге гүл коюп, ата-бабалардын арбагына Куран багыштады. Аны менен бирге мамлекет башчысы Борбордук Ала Тоо аянтына, Акс окуясында жана апрель революциясында курман болгондорго арналып тургузулган эстелик монументке гүл койду. Амантур Шергазиев, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.